Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Өткөндөгү жумада Россия Федерациясына Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий сапары менен келди. Ал жактан Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Викторович Лавров менен жолугуп, миграция жаатында бир нече сөздү көтөрдү. Евразия экономикалык бирикменин негизинде Кыргызстандын жарандары жүргөндөн кийин өзгөчө шарттар болуш керек. Акыркы Россияда болуп аткан миграциялык өзгөрүүлөргө бизди абдан кооптондуруп атат деп бир сыйра өз оюн айтып кетти. Ошо боюнча видеону көрүп коюңуз, андан ары сөз уланталы. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что в последнее время в России инициированы и принято ряд законов, направленных на введение новых правил, регулирующих порядок въезда и пребывания иностранных граждан, включая граждан Кыргызской Республики, мы обсудили вопросы создания благоприятных условий для пребывания трудящихся граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации как граждан государства-члена ЕАЭС в части обеспечения принципа свободы передвижения рабочей силы в рамках данного интеграционного объединения. В целом считаю, что кыргызстанцы, работающие в России, вносят колоссальный вклад в экономику обеих стран. Их труд важен. В то же время сложившаяся ситуация требует внимательного подхода и взвешенных решений. Мы должны искать стратегические подходы к вопросам миграции, от совместных мер по поддержанию правопорядка до эффективной организации миграционных процессов. Полагаю, что защита прав трудовых мигрантов внутри ЕАЭС будет способствовать укреплению нашего союза. Урматтуу мекендештер, эми бул биздин тышкы иштер министринин расмий сөзү. Бул жаатынан орустар ошо кыргыздарга тиешелүү жакшы шарттарды түзөт деген ниеттебиз. Себептеген бул президенттин деңгээлинде дагы, премьер-министрдин деңгээлинде дагы жана министрдин деңгээлинде дагы көтөрүлүп келатат. Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө ташкыр башкача шарттар болуш керек деп. Эми бул сигнал Кудай буйрса жетсе, жеңилдиктер болот деген ишеничте болобуз. Бирок ошентсе дагы 30 апрелге чейин Россия Федерациясынын президенти амнистия жарыялады. Ал амнистия эмнеге жардам берет? Легалсыз жүргөн жарандар 30 апрелге чейин толук легалдашып алгыла деп айтып атат. Ошо боюнча кадамдарды кандай болот? Биз азыр февралдын башында биз өзгөчө выпуск чыгарабыз. Ошондо дагы көрүп туруп, эгерде ошол контролдук тизмеде болсоңуздар, кандай жүрүш керек, биринчи кадам, экинчи кадамды кандай кылыш керек, бүт баразиттерге айтып турабыз. Ошон үчүн күтүп туруңуздар, урматтуу мекендештер. Документтерди торлоп алыңыздар. Эң негизги документ бул эмгек келишим. Эмгек келишимин сөзсүз түрдө жасатыңыздар. Себептеген 2025 жылдан баштап эмгек келишими бар жарандарды ошо эмгек келишимин негизинде налог төлөнүп атабы же төлөнбөй атабы деген дагы суроо жаралып атат. Эгерде төлөнбөсө эмгек келишими жокко чыгат. Ошон үчүн ар бир эмгек келишимин негизинде майына айлык жана налог дагы төлөнүш керек. Ошону дагы эске алыңыздар. Бул жаатында дагы толуктоо маалымат беребиз. Урматтуу мекендештер, реклама катары ишкерлерди колдоо максатында жарнама кылып кетели. Кыргызстанга барыбыз эле учабыз, авиабилет алабыз, көбүбүз приложение аркылуу алабыз, кээ бирөөбүз барып алабыз. Биздин диаспорага кызмат кылган жигиттер бар, авиабилет сатат. Диаспорадан десеңиз арзаныраак, жакшы шарттар менен түзүп берет. Телефон номерлери болсо +7 925 129 64 56 Асман Эйр деген уюм. Кайрыла бериңиздер, жакшы шарттар менен силерге жардам берет. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон чоң акция уюштуруп жатат. 3 ай сайын тыйын которгон мекендештерди 6 кишиге 50 000 рубльдан утуш байкеге берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк акча которсо, Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батирди белекке берип атат. Балким ошол батирдин утуучусу сиз болуп каласыңар. Эң негизгиси Астарасент системасы аркылуу Сбербанкка которсо болот, Тинькофф банкка которсо болот. Андан тышкары Мир привилегий приложениясы менен Мекен деген промокодду кирсеңиздер дагы утуш менен которосуздар. Эң негизги шарт бул банк компаньондун картасына же кошелегуна тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которуп, балким утушту силер алып каласыңар. Көрүшкөнчө.